Арбаңыздар, қадырман мекендештер, НТ Спорт телеканалы назарыңыздарды ушул эркин күрөш боюнча өспүрүмдөр арасындагы эл аралык мелдешке бират тагырагы ушул Нарын облусунун Жуңгал районундагы Миң Кош айылы жана бул мелдеш албетте ушул Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги Кыргыз СССРнин спорт чебери эркин күрөш боюнча союздук маанидеги калыстын ушул элесине арналган ал албетте ким деп турган болсоңуздар Орозбек Орозалиев жана ушул бүгүнкү мелдеш күнүн 25 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги кармаштар менен 3-чү орун үчүн болгон кармаш жана Кызыл Бурчтан чыккан Абдуллох Тешебаев 2008-жылкы Жалал-Абадтан келген. Ал эми анын ушул бет маңдайында каршы турган бул Өмүрзак Канатбек уулу. Ал 2007-жылкы ушул жергиликтүү балуан Жуңгалдын Кызарт ушул айылынан дагы күрөшкө чыкканын эсиңиздерге салып өтөбүз. Демек, жаш балуандардын теп кармаштын жүрүшүндө эле өзлөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтөт. Дагы Кызарттык Өмүрзак Канатбек уулу 1 упайга ээ боло алган. Андыктан балуандардын мындан кийинки ушул кармаштын жүрүшүн дагы толугу менен өз көзөмөлүнө алууга алардын дарамети жетерине ишенгибиз келет. Канча дагы ушул Абдуллох Тешебаев өзүнүн алгачкы беттешинде Арслан Абдиевди жеңип алган жана андан кийин Кочкордон келген Айман Кусуновду жеңип ушул чейрек финалга чыккан болсо, ал жактан ушул Эсен Жаныбековго жеңилип калып 3-чү орунга күрөшүү үчүн дагы ал Өмүрзак Канатбек уулуна туш келген. Өмүрзак Канатбек уулу биринчи беттешинде Айбол Болотбековду жеңип алган. Экинчи кармашында Нурхан Жороббековду жеңип алса, 3-чү кармашында ал ушул кеминдик Иламан Акылбеков менен кезгелип аны жеңип алат. Дагы жарым финалдын алкагында ушул Кочкорлук Эсен Жаныбековго жеңилип 3-чү орунга жалгабаттык Абдуллах Тешебаев менен дагы күрөшүп жаткан көрдөбүз. Чындыгында Көк Бурчтан чыккан Өмүрзак Канатбек уулунун азыркы ушул ийгиликтүү жүрүштөрүн баалап койсок болот. Упайлары 5ке жетти. Азырынча Абдуллох Тешебаев чындыгында баштагыдай каршылыкты көрсөтпөй болгону машыктыруучусунун дагы көрсөтмөлөрүн байкап карап турууга аргасыздай кептелип калган. Жаш балуандарыбыздын ар бир көргөн аракеттерине биз бали деп дагы кубансак болот. Биринчи айлампа бүткөн жана Өмүрзак Канатбек уулу биринчи айлампанын жүрүшүндө азыр 5-0 эсебинде алдыга чыга алды. Упайларды алуу менен дагы жана эми мындан ары экинчи айлампанын жүрүшүндө балуандар чындыгында өзлөрүнүн мыкты кадамдарына барысуу дагы зарыл. Абдуллах Тешебаев жок эле дегенде ушул бүгүн эми бир упайды бул кармашта ала албаса, анда 3-чү орунга болгон кармаштан таптакыр эле ушул үмүтүн үзүп койсо дагы болот. Демек, Өмүрзак Канатбек уулу бир оң тизесине олтуруу менен ишенимдүү кармаштарды баштайт. Балуандардын ушул жаш курагы 1 жаш Өмүрзак Канатбек уулу 2007-жылы болсо, Абдуллах Тешебаев 2008-жылы жарык дүйнөгө келген дагы ушул балуан. Бул жерден эми ушул жалпы жондан 2004-жылдан баштап 2008-жылга чейинки ушул балуандардын арасындагы өлкөбүздүн бардык аймактарынан, аны менен бирге Казакстан, ушул Өзбекстан жана Тажикстандан ушул келген 400дөн ашык балуандын дагы мелдешке катышары күтүлгөн. Чындыгында биз ушул бул мелдеште Казакстандан келген балуандардын байкай алдык. Калган ушул коңшу мамлекеттердин балуандарынын көрө алган жокпуз. Балким алар дагы келип ушул башкы кармаштарда эле четтеп калган чыгар, ким билет, аны дагы байкап көрөбүз. Жана ой Өмүрзак Канатбек уулу каршылаштын чийинден ары дагы чыгара чаап өзүнүн упайын алуусуна даяр турат. Активдүүрөөк сөзсүз түрдө болууга башкы калыстагы чакырууда. Эсеп болсо 7-0 алдыда Көк Бурчтан чыккан Өмүрзак Канатбек уулу. Канатбек уулу келечекте дагы ушул көптү үмүттөндүргөн
балбандардын катарын толуктайт десек болот. Чындыгында ошол Азия биринчилигинде быйылкы жылдын эсебинен 2019 жылдын эсебинен азырынча алтын байгелерге жеткен бул Айсулуу Тындыбекова менен ошол грек-рим күрөш боюнча Өзүр Жүсүпбеков экенин дагы билебиз. Ал эми 2018 жылы ушул өзүбүздүн элибизде, өзүбүздүн жерибизде борбор калабызда өткөн Азия биринчилигинде Муслим Эвлоев алтын байгени жеңген. Азыр ой тип Абдуллах Тешебаев Жөнөтөн мурдабаган аттагы Канатбек Улуу Өмүрзак жеңишке жеткенин дагы артка сальта ашу менен белгиледи. Куттуктайбыз балбандарды жеңиши менен жана кийинки ошол балбандардын аракеттерине назар салабыз. 25 килограммга чейинки салмак чембирдик кызыл бурчтан чыккан бул албетте Рамис Жаныбеков болсо, анын каршылашы Нурдөлөт Абылкаев. Көк бурчтан чыккан эки балбан тең ушул 2008 жылы жарык дүйнөгө келген балбандар. Рамис Жакыпбаев Жаныбеков тууралуу айта турган болсок, анда бул ушул балбан өзүнүн алгачкы кармашында кызартык жаш балбан менен кармашкан Тимучин Асанов менен аны жеңип алгандан кийин экинчи ошол кармашында ал казакстандык Айбек Бактыбековду жеңип кийинки ошол 1/4 финалдын алкагында кызартык Ринат Солтоевго жеңилип калат дагы. Соңунда ал ошол Нурдөлөт Абылкаевга жарым финалга чыккан Нурдөлөт Абылкаевга кезгелет. Нурдөлөт Абылкаев өзүнүн биринчи беттешинде Усмейин Абдумановду жеңип алат. Экинчи кармашында ал Суусамырлык Уланбек Талайбековду жеңип, үчүнчү ошол чейрек финалдын алкагында тайлактык балбанды тагыраагы Байболбек Казиевди жеңип алып, ошол жарым финалга чыгып, жарым финалда утулуп калгандан кийин эми мынтип Рамис Жаныбеков менен дагы күрөшүүгө аргасыз болот. Азырынча балбандар ушул мелдештин жүрүшүндө бардык жактан өзлөрүнүн ийкемдүүлүгүн мыктылыгын көрсөтүүгө дагы ашылууда. Рамис Жаныбеков ушул барган сайын упайлардын санын көбөйтүп бара жаткан балбан. Кочкорлук ал эми Нурдөлөт Абылкаев ушул нарындын борборунан дагы келген эсиңиздерге салып өтөбүз. Мен эмес, бардыгы мынтип жогорку жактагы деп дагы көрсөтөт. Чындыгында азыркы ушул жаш балбандардын бардыгынын келечекке койгон үмүттөрү, максаттары чоң экенин алардын артка сальташынан да байкасак болчудай. Биз бул салдын көздөй жылабыз. Balbanlar 3-cü ordu üçün Şarşenbek ulu Azat Bayzat Almazbek ulu жана 55 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги балбандардын 3-чү орун үчүн болгон кармашы кызыл бурчтан чыккан Азат Шаршенбек уулу, ал эми ага каршы Бекболот Алмазбек уулу Дыйкантан келген экен. Демек биз балбандарыбыздын ушул 55 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги дагы 3-чү орун үчүн болгон кармаштарын байкап көрөбүз. Азырынча ушул Азат Шаршенбек уулу тууралуу айта турган болсок, ал 2004 жылкы, ал эми Бекболот Алмазбек уулу, ал 2004 жылкы жана ушул 15 жашка барып калган балбандарыбыз эми өзлөрүнүн дагы мыктыларын аныктайт. 2004-2005 жылы ушул жарык дүйнөгө келген балбандар 55 килограммга чейинки салмак чембирдикте дагы күч сынашып жатышат. Алар жалпы жонунан 16 балбан болуп 8-ден бир финалдын алкагында күрөштөрүн башташкан жана Азат Шаршенбек уулу 2 упайга ээ боло алды. Ал өзүнүн алгачкы ушул кармашын
Темирлан Байышевке каршы өткөрүп, аны жеңип алган. Экинчи кармашында Миңгоштук Абдусалам Мирбек уулун жеңип алган болсо, ошол үчүнчү жок, экинчи кармашында ал каршылашына жеңилип калат дагы. Урурлук Темирлан Байышев өзүн мыкты көрсөтүп финалга чыкканына байланыштуу Азат Шаршембек уулун ошол көңүл жаатуучу кармаштарда жеңишке жетип, мынтеби коло байгө учунда күрөшүүгө укук ала алган. Ал эми көк бурчтан чыккан анын атаандашы Бекболот Алмазбек уулу тууралуу айта турган болсок, Бекболот Алмазбек уулу ал өзүнүн алгачкы ушул кармашында Жумгалдык Азирет Ажигит уулун жеңип алган. Экинчи кармашында Аскар Айбек уулун жеңип жарым финалга чыкканда, бирок жарым финалда ал Темирлан Байышевке утулат дагы. Анын жыйынтыгында бул эки балуан эми ошол үчүнчү орун үчүн дагы өз кармаштарын өткөрөт. Азырынча Азат Шаршембек уулу ал да канча ишенимдүү кармаштарга өзүнө ишенимдүү ушул мелдештерди дагы өткөрүп жатканын көрөбүз. Демек, байкайбыз жана кимиси чыныгы ушул мыкты күчтүү атыга аларын дагы байкап көрөбүз. Азат Шаршембек уулу азырынча ушул экинчи айланпанын алкагында каршылаштын үстүнөн толук үстөмдүгүн жүргүзөт дагы, өзүнүн ким экенин дагы көрсөтүп тая турган көрөбүз. 6-0 эсебинде алдыда ал азырынча ошол ар бир жеңишине, ар бир кармашында мыктылыгын дагы көрсөтүүгө умтулат. Калсын ычкырыгы жаңыргандан кийин эми алар борбордук көлүктөн дагы кармаштарын улантат. Демек, 8-0 жана Азат Шаршембек уулуна жеңишке жетип коюу үчүн дагы бир ушул тийиштүү гана упайларды алууга, ушул дагы 2 упай алып койсо, анда өнөтүнөн мурда жеңишке жетүүгө дагы аны күтүп турарын жакшы билебиз. Кантсе дагы балуандардын кармаштарын, ар бир жүрүштөрүн чындыгында өзгөчөлүк менен дагы күтөбүз. Анткени бул жаш балуандар ушул дагы 1 жылдан кийин, жоксо 2 жылдан кийин биздин өлкөбүздүн улуттук курамына талапкерлердин катарындагы толуктап калуулары толук ыктымал дагы. Азат Шаршембек уулу өзүнүн мөөнөтүнөн мурда ишенимдүү түрдө жеңишке жетет. Куттуктайбыз дагы биз кийинки ушул кармаштарды күтөбүз. Албетте ушул 3-чү орун үчүн болгон экинчи кармаш, бул кармашта Азат Шаршембек уулу биринчи балуан боло алды. Ал эми экинчи ушул 3-чү орун ээлеген балуандар ким болорун дагы көрөбүз. Демек, Элдар Нурбеков кызыл бурчтан, ал эми ага каршы көк бурчтан Даниэль Бейшенбеков чыккан экен. Даниэль ушул Бейшенбековдун өткөргөн кармаштарына токтоло турган болсок, ал өзүнүн алгачкы кармашында Кубанычбек Адылбек уулун жеңип алган. Экинчи кармашында ал Нурханбай Муратбек уулун жеңип жарым финалга чыккан болсо, анын ошол жолун, финал болгон жолун Иса Аскаров тосуп чыгат дагы. Ал 3-чү орун үчүн күрөшүүгө аргасыз болот. Ал эми 3-чү орун үчүн болгон кармашта Элдар Нурбеков биринчи кармашын Иса Аскаров менен өткөрүп, андан жеңилгенден кийин ал албетте ошол көңүл жуатуучу кармаштарда жеңишке жетип, эми 3-чү орун үчүн болгон кармашта өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө дагы умтулууда. Байкайбыз азырынча Элдар Нурбеков бул ушунча активдүү болууга дагы тарышууда. Жана 3-чү орун үчүн болгон кармаш дагы бул оңой олтоң эмес экенин Даниэль Бейшенбеков дагы жакшы сезип турат. Калсын ычкырыгына чейин кармашты баштоого
тыюу салынарындагы. Жакшы билебиз, Даниэль Бейшенбеков оң колун ошол силкилдеп өзүнчө дагы ошол букалап жеңилдетип аргасын көрсөтөт. Балким колун ошол создук туруп чогулса кокустат болсо дагы ыктымал. Бирок ага карабастан балбандардын теми бири-бирин желкеден алып андан ары упайлардын жүрүшүндө алдыга чыгууга дагы кадамдарын таштап көрөт. Бирок убакыт эми гана соңуна чыгат дагы балбандар экинчи бөлүктүн жүрүшүндө. Сөзсүз түрдө мыкты бир карамашты көрсөтөт деп дагы ишенгибиз келет. Достор, чогуу машыккан, чогуу максат койгон, келечекте дүйнөлүк ошол килемдерде өлкөбүздүн желбирете өздөген балдар аларга көрсөтмөлөрүн берип, желпилдетип, чарчоолорун бир аз жазып, кеңештерин дагы бергенден кийин экинчи айлампанын жүрүшүндө Элдар Нурбеков менен Даниэль Бейшенбековдун кармаштары жана Даниэль Бейшенбеков тип каршылашына бир парам деп жыйынтыгында бир упай дагы берип койду. Аны Элдар Нурбеков ошол атаандашын килемден түртүп чыгаргандан кийин дагы бир упайга ээ болуп турат. Эсеп 3-2. Бул эсептер бат эле. Башка нукка өзгөрүп кетиши дагы толук ыктымал. Андыктан балбандардын кармаштарын дагы байкайбыз. Жана дагы бир 2 упай Элдар Нурбековго берилет. Дагы 5-2 эсебинде ушул Тайманбаздын өкүлү алдыга чыга алат. Ал эми нарындан келген Даниэль Бейшенбеков. Ал азырынча эсеп жагынан артта калат жана балбандардын калган кармаштары дагы аларга сөзсүз түрдө дем күч алдыга койгон чоң максаттарды жаратуулары зарыл. Аламга кеткен жол айылдан башталат деп ошол жакынкы араларда биз жумгалдын ошол Мингош шаарчасынан дагы атагы алыска даңкы далайга кеткен балбандар чыгуусунда мындай эл аралык мелдештер чоң түрткү берерин билебиз. 7-2 эсеп жана эсеп жагынан алдыга чыгып алган Элдар Нурбеков өтө ишенимдүү кармашты жүргүзөт. Дагы деп мөөнөтүнөн мурда дагы Элдар Нурбеков жеңишке жетип 3-чү орунду камсыз кыла алды. Куттуктайбыз жеңиш менен балбанды. Биз болсо 3-чү орун үчүн болгон кийинки ушул кармаштарды күтөбүз. Жана 35 килограммга чейинки салмак чембирдик жана Кызыл бурчтан чыккан Арлен Абылов болсо ага каршы ошол кармашка чыккан бул Садык Муктабек уулу Сокулуктан келген эки балбан тең. 2006 жылы жарык дүйнөгө келген балбандар жана алардын эми кимиси ийгиликке жетерин дагы байкайбыз. Бул салмак чембирдикте 35 килограммга чейинки салмак чембирдикте ошол 2005, 2006, 2007 жана 2008 жылы жарык дүйнөгө келген 42-41 балбан кармашкан. Анын жыйынтыгында мынтип мыктылары 3-чү орун үчүн дагы кармаштарын өткөрүп турган кезеңи ушул ар бир кармашты балбандар жеңиш үчүн дагы өткөрүүгө
ашыгышат. Садык Муктабек уулу Сокулуктук балбан болсо ушул Кызыл Бурчтан чыккан анын каршылашы Арлен Абылов. Көк бурчтан чыккан балбан ала тоо деп дагы көрсөткөн экен. Жана Арлен Абылов азыр упай жагынан алдыда. Андыктан биз байкайбыз жана 3-орунду камсыз кылууга кимиси чындыгында эле өзгөчө жетише алат жана кандай кадамдарга барарын дагы эки упай жана упайларынын санын 8ге жеткирип алган Арлен Абылов мынтип мөөнөтүнөн мурда дагы жеңишке жетет. Бали чындыгында Азамат Арлен Абылов өзүнүн ошол кармашында жеңишке дагы татыктуу түрдө жете алды. Ал болгону ушул жарым финалдын алкагында өзүнүн каршылашы Арзымат Жумабековго жеңилип калгандагы 3-орунга күрөшүүгө аргасыз болгон болчу. Ар бир салмактын ошол жүрүшүндө биз жеңүүчүлөрдү аныктап алгандан кийин ошол жеңүүчүлөрдү дагы атап аныктап алууга алда канча жеңилге турат. 48 килограммга чейинки салмак чембирдик жана ошол Кочкор Аталык Кадилет Акылбековго каршы Эрбол Жанышбеков. Суу самырлык Кочкор Аталык балбандардын кармашын байкайбыз. Көк бурчтан чыккан Эрбол Жанышбеков алда канча өзүнө ишенimди баштайт. 2005-жылы ошол жарык дүйнөгө келген балбан суу самырдан келген дагы эки упайга ээ болду. Дагы жыйынтыгында 4-0 эсебинде алдыда. Ал эми Адилет Акылбеков 2006-жылы жарык дүйнөгө келген Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарынан келген балбан 4-0 эсебинде алдыга чыгып алган Эрбол Жанышбеков каршылашын мынтип өзүнөн ашыра арттуу көздөй ыргытуусунан дагы эки упай берген, бирок көп өтпөй өзү дагы эки упайга жетип алды. Натыйжада 6-2 эсебинде азыр көк бурчтан чыккан балбан Эрбол Жанышбеков алдыда жана Эрбол Жанышбеков дагы эки упайга ээ болот. Андан кийин каршылашына эч кандай упай алууга дагы жол бербей жатат. Демек азыр каршылашын дагы бир айланткандай эки упайга ээ болмок. Бирок анын ушул айланышын бүткөгөн Адилет Акылбеков эсеп жагынан артта. Эсеп 8-4 жана көк бурчтан чыккан балбан Эрбол Жанышбеков өзүнүн үстөмдүгүн толугу менен жүргүзгө дагы даяр турганын көрүбүз. Кармашын көрүбүз. Азырынча Эрбол Жанышбековдун ушул каршылашынын башын кошо, бутун кошо кармап, андан ары ушул айлантууга дагы чакырган болсо Адилет Акылбеков жана каршылашынын ушул кыймылдарын четке чыгарып эч кандай ийгиликтүү жүрүш жасатпоого дагы жол бере алды. Эсеп 8-4 жана биринчи айланпадан кийин балбандар өздөрүнүн делдерин басып алгандан кийин албетте бизге экинчи ушул бөлүктө мыкты кармаштарын баштыруучулардын бирин көрсөтмөсүнөн кийинки жасай турган жүрүштөрүнө дагы барары талашсыз. Жана талаштын ишкырыгы жаңырат. Ал ортодо Адилет Акылбеков эсеп жагынан артта экенин билди, дагы эми убакытты текке коротпой туруп өзүнүн кармашын ишенимдүү жүргүзгүсү келет. Эрбол Жанышбеков Бали дагы эки упайга ээ болду. Жалпы эсеп 10-4 жана жок. Азыр Эрбол Жанышбеков чийимден чыгып кеткенден кийин биз балбандардын чийимдин ичинен күрөшөрүн дагы
Атлет Акылбеков. 8 жұп. 6 ұпай, 2 ұпай өлішке сөз тұрды жаңа. Дағы 2 ұпайға. 2 ұпай алғаннан кейін балуандардың қармашы тіреші барған сайын чыңалып барады. Есеп 8-10. Жаңа мынау шу жерде шындығында интригадағы жанданат. Қармаштың бүтеріне дағы 1 минуттан ашық уақыт бар. Ал аралықта кимisi мықты болса, кимisi жеңішке жеткісі келсе, ошол спортчу дагы өз мыктылыгын көрсөтүүгө улары кажет. Ышкырык жаңырат жана 8-10 эсеп алдыда көк бурчтан чыккан Сусамырдан келген Эрбол Жанашбеков. Бул ушунча каршылаштын эми ушул коргонуп аны ийгиликтүү бир жүрүштөрдү жасатпаганга Эрбол Жанашбеков ашканы менен Адлет Акылбеков эсепти теңеп керек болсо көбүрөөк упай алып алууга дагы тырышат. Жана каршылаштын кармагандан чыгып кеткен Эрбол Жанашбеков андан ары ийгиликтүү жүрүш жасаса да албак, бирок кантсе дагы 2 упай алып алды. Эсеп 8-12 жана 8 секундалык калган убакыттын ичинде азыр балуандарга, жаш балуандарга алда канча ушул кыйынчылыкты дагы жаратканын көрө алдык. 48 килограммга чейинки салмак жеңилдикте жалпы жонунан 22 балуандын ичинен Эрбол Жанашбеков 3-чү орунду элит. Жана ушул кийинки балбандарды күтөбүз. Ал ушул 48 килограммга чейинки салмак жеңилдиктеги эмес, жок, башка салмактагы балуандар билем үстүнө чыгып келе жаткандагы көрүндөбүз. 29 килограммга чейинки салмак чембирдик жана кызыл бурчтан чыккан Булат Урматбек уулу болсо, ага каршы көк бурчтан Арафат Саламбай уулу. Нарындан келген Булат Урматбек уулу кызыл бурчтан жана активдүү күрөштү баштоого турушту. Демек дагы күрөштүн башына эле ишенимдүү 4 упайга Эбол алдандан ары ташлашын эми жерден тургузбай басып жатууга Булат Урматбек уулунун дарамети жетеби. Мына ошол кеп кезең турат. Арафат Саламбай уулу ал Кочкордун балбаны болчу жана каршылашынын мынтип ишенимдүү кармашынан кийин эми албетте өз көз жаштарын дагы кармай албай мынтип ыйлактайт. Чындыгында ал дагы жеңишти байгелүү орунду күткөн эле. Куттуктайбыз балуандардын. Ал эми биз Арафат Саламбай уулуна кийинки кармаштарында, кийинки өткөрө турган белдештеринде бир гана ийгиликтерди жана жеңиштерди каалайбыз. Ар бир ушул жаш балуан жеңиш үчүн гана өз максаттарын, өз кадамдарын таштары дагы талашсыз. 29 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги 3-чү орун үчүн болгон кармаш Ислам Жалилов. Кызыл бурчтан Алымир, көк бурчтан Айбек Турсунбек уулу. 29 килограммга чейинки салмак чембирдикте жалпы 29 балуан килем үстүнө чыккан жана каршылашын тип чыкканда эле таза көтөрүп чабып Айбек Турсунбек уулу андан ары талына дагы басып жаткан үчүн өз мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетет. Биз 2007-жылы жарык күнү келген Айбек Турсунбек уулунун жеңиши менен куттуктайбыз дагы. Ушул кийинки кармаштарды албетте 3-чү орун үчүн болгон кармаштардын ар биринде балбандар жеңишке жетүү үчүн дагы өзлөрүнүн ишенимдүү
кармаштарын өткөрүүгө даяр. Кайсыл ушул салмак чемпиондук болду экен? Менимче ушул 55, 41, 35, 25, 23, 29 жана 48 килограммга чейинки салмак чемпиондуктеги кармаштар мелдешин экинчи күнүндө өтүп жатат. Экинчи күндөн алганда 41 килограммга чейинки салмак чембирдик жана килемге чыккан кызыл бурчтан бул албетте Сулайман Абдыраимов болсо, ага каршы көк бурчтан чыккан Атай Нурланбек уулу жана Атай Нурланбек уулунун менен Сулайман Абдыраимовдун жаштары бирдей. Экөө тең 2005 жылы жарык дүнүйгө келген. Кызыл бурчтан чыккан балбан бул ушул тайманбас деп өз спорт клубун көрсөткөн жолсо ушул айылын көрсөткөнбү белгисиз. Ал эми Атай Нурланбек уулу олимпиадалык резервдеги спорт мектебинин дагы тарбиялануучусу экенин көрсөтүп өткөн. Быйыл ушул биринчи жыл болсо керек, 2005 жылы ушул төрөлгөн спортчулар алар өздөрүнүн олимпиадалык резервде мектептин дагы намысынан, анын атынан алгачкы ирет ошол ири эл аралык мелдештерге чыгып жатканын алдыңкы ушул жылдары булар эми чындыгында эле күчтүү машыктыруучулардын кол алдында өнүгүү, өсүү, алда канча бир топ ишенимдүү өсөрү дагы белгилүү. Сулайман Абдыраимов ой деп каршылаштын ийгиликтүү жүрүшүнөн кийин эсептерди теңдетип алат жана азыр аларды күрөштү туруп улантууга дагы башка калышат. Өмүралиев деп ушул башка калыстын фамилиясын көрсөткөн экен. Атай Нурланбек уулу ал өзүнүн спорттук ошол кийиминин сыртына Арсен деп дагы жаза алган. Анын башка себеби эмне экени дагы белгисиз. Негизгиси бул жерде азыр Сулайман Абдыраимов менен Атай Нурланбек уулунун кармашы жана башкы ушул орунга дагы талапкерлер, биринчи орунга финалга чыккандар дагы олимпиадалык резервдеги ушул спорт мектебинин окуучулары. Жана мынтип мониторду калыбына келтиргенден кийин балбандар күрөштөрдү антышат. 6-4 эсеп алдыда азыр Атай Нурланбек уулу жана Атай Нурланбек уулу кандай кадамдарга бара алат? 2 упайга дагы болгон экен. Дагы азыр тайманбастын өкүлү Сулайман Абдыраимов каршылашынын мындай ишенимдүү жүрүштөрүн да күтпөсө элек кылчайдашкан. Кармаш десек болот. Эсеп 6-7. Убакыт болсо дагы бар жана ондардын кармашын ары дагы улап көрөбүз. Атай Нурланбек уулу буга чейингидей эле ишенимдүү болушу керек. Кармаштарды дагы ишенимдүү жүргүзсө болот. Албетте токтоп турат. Бул жерде Атай Нурланбек уулуна эч кандай
Çok болгон ал бутун бут кийиминин боосун байлап алгандан кийин мынтип кармашты улантат. Дагы 40 секундалык убакыт бар. Эгер эле Сулайман Абдурраимов жеңишке жетемсе, анда ийгиликтүү жүрүштөргө дагы барыш керек. Дагы 2 упай берилеби. Демек 2 упай бар, дагы 8-7 эсебинде алдыга чыга алды Сулайман Абдурраимов. Ал эми Атай Нурланбек уулу жана азыр анын ошол чабуусунан өзү ыңгайсыз абалга түшүп калды. Каршылашын тушеге басып алгандан кийин Сулайман Абдурраимов мынтип 1 мүнөт 43 секундада экинчи айлампанын ушул кармаштын бүтөрүнө 17 секунда калганда жеңишке жетет. Дагы 3-чү орунду камсыз кыла алды. Биз болсо кийинки ушул кармаштарды бүтөбүз. Бул ушул 41 килограммга чейин салмак чейин бирликтеги кармаштар экен жана кызыл бурчтан чыккан бул албетте Жамал Садыков. Ал эми көк бурчтан ага каршы Шамшарбек Кутбиддинов чыккан экен. Кызыл бурчтан чыккан балуан ушул Жамал Садыков 2005-жылы жарык дүйнөгө келген Нарын шаарынан. Ал эми анын атаандашы олимпиадалык резервдеги спорт мектептин тарбиялануучусу. Каршылашынын андан ары толугу менен кайрып кетүүгө дагы Шамшарбек Кутбиддинов бары сел, бирок эсеп 4-3. Дагы алдыда Жамал Садыковдун оң тизесине отуруп алып өзүнүн ишенимди көрсөтүүгө дагы мынтип жатканын көрүбүз. Шамшарбек Кутбиддинов ал өзүн кандай көрсөтөрүн байкайбыз. Калыстын ышкыры жаңырат, дагы кармашты туура улантышат. Эсеп жактан болсо Жамал Садыков алты экесинде алдыга чыккан. Дагы упайларды иштөөдө Жамал Садыков умтулат. Азырынча Шамшарбек Кутбиддинов эмне кыларын дагы жакшы таба албай турган кезең. Кармаш соңуна жок. Алгачкы айлампа жетип жана спортчулардын азыр демин басып алуу үчүн деп спортчулар болсонун экинчи айлампа жана бул ирет дагы Жамал Садыков өз тизесинде отурган. Болушунча спортчулар активдүүрөөк болушу да керек. Жоңгодан ошол тирештирүү ийгилик көзгө толумдуу кооз кармаштарды өткөрүп койсо, анда мыкты бир ишенимдүү жүрүштөрдү жасаган болушат. Ал ортодо кызыл бурчтан чыккан Жамал Садыков нарындык балбанын упайлар жагынан алдыда. Атаандашын ошол жерден айлантып алышы керек жана 2 упай бар. Демек 12 эсебинде кызыл бурчтан чыккан балбан алдыда. Дагы андан ары эскертүү, озек түрдөгү эскертүүнү Жамал
Садыков 5 минуттан кийин финалдык тепкичтерди баштайбыз. алат, албетте. Ал дагы бюротунда кадамдар барсанда автоматтык түрдө 3-орун Шамшарбек Кутбиддиновго өткөтөрүн дагы жакшы билебиз. Жана Шамшарбек Кутбиддинов деп башлашна дагы 2 упай берип койгондон кийин Жамал Садыков 12-2 эсебинде жеңишке жетет. Дагы 41 килограммга чейин салмак чемпиондукта 3-орунду камсыз кыла алды. Жана кийинки 3-орун үчүн болгон кармаштар 48 килограммга чейинки салмак чейин бирдикти жана көп бурчтан чыккан, кызыл бурчтан чыккан атлет тагыраагы ушул Кайрат Абдыжалиев жана ага каршы чыккан бул Кайрат Абдыжалиев менен Эрназ Турганбек уулунун ортосундагы кармаштар. Кайрат Абдыжалиев өзүнүн космосуна дагы кайраттап өзүнүн ысымын чегирген экен. 3-орун үчүн болгон кармаш жана албетте азырынча Кайрат Абдыжалиев 2 упай алат. Ал 2004-жылы жарык дүйнөгө келген. Ал эми Эрназ Турганбек уулу 2005-жылы жарык дүйнөгө келген спортчулар. Кайрат Абдыжалиев өзүнүн алгачкы кармашында Адамбек Абдылдабековду жеңип алган. Экинчи кармашында Алишер Нарымбек уулу жеңип алган болсо, 3-чү кармашында Илгез Сарылбековду жеңет. Бирок финалга болгон ошол кармашында Азат Шаршеналиев финалга чыгып, ал 3-орун үчүн кармашууга аргасыз болгон. Ал эми Эрназ Турганбек өзүнүн алгачкы кармашын эмес, экинчи кармашында Арафат Жекшенбек уулу менен кез келип, Арафат Жекшенбек уулун жеңип алган жана андан кийин 1/4 финалга чыгып кеткен. Ошол каршылашы Азат Шаршеналиев менен Шаршеналиевге жеңилет. Бирок анын финалга чыкканына байланыштуу 3-орун үчүн кармашууга укук алган. Жана мынтип 3-орун үчүн болгон кармашта азырынча Кайрат Абдыжалиев толугу менен үстөмдүгүн жүргүзөт. Ал буга чейинки жарым финалдагы жеңилүүсүн эми өзүнө чоң сабак катары алды. Дагы кармаштарынын ар бирин жеңиш үчүн гана өткөрүп жатканын дагы көрүүбүз. Биринчи айлампа соңуна чыкты. Балбандар демдерин басып алгандан кийин, машыктыруучулардын көрсөтмөлөрүн алып алгандан кийин экинчи ошол турдун алкагында кармашат жана албетте жеңишке жеткен балбан кийинки баскычка дагы ошол өзүнүн чыгуусу талашсыз болуп каларын дагы жакшы билебиз. Канча дагы байкап көрөбүз жана кимиси өзүн жеңүүчү катары көрсөтөрүн. Эсеп 6-0 жана Кайрат бул ирет эми каршылаштын артына өткөрөт. Дагы чапчаңдык кылууга умтулган Эрназ Турганбек уулу 2 упайды алды. Андан ары каршылаштын эми ушул жерде упай берип жүрүүгө Кайрат Абдыжалиевдин жасаган кадамдары ийгиликтүү болду. Дагы туруп алышып кармашты.
Лантышат Кайрат Абдыжалиев оң тизесине ошол турат. Чындыгында ушул нарындын балуандарынын көбү ушул оң тизеге олтуруп күрөштү жүргүзөрүн дагы буга чейинки спортчулардын дагы килемесине чыккандан байкай алганбыз. Жана талсын ышкыры жаңыргандан кийин убакыттар 40 секундадан ашыгыраак бар. Андыктан ашыгуулары керек, чамдоолору зарыл. Кантсе дагы жеңиш эки балуан үчүн тең эң ушул керек десек дагы жаңылбай. Азерназ Турганбек уулу жарым мүнөт убакыт калганын сезип бир аз активдүү болууга дагы киришкен болсо Кайрат Абдыжалиев ал эсеп жагынан албай эми атаандашын гана бүтүп анын ушул Альбер адамдарын өзүнүн ийгиликтүү жеңиши үчүн дагы умтулуусу кажет. Жок, толугу менен упайларды берүүгө атаандашын байлап алып керек болсо өзүнүн упайын алууга дагы көк бурчтан чыккан ушул Кайрат Абдыжалиев жетиши алды. Жыйынтыгында убакыт соңуна чыгат дагы 6-2 эсебинде Кайрат Абдыжалиев жеңишке жетип, биз болсо балуанды жеңиш менен чын жүрөктөн куттуктайбыз дагы. Кийинки ушул балуандарды күтөбүз, кийинки кармаштарды күтөбүз. Ушул 38 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги балуандардын 3-орун үчүн болгон кармаштары деп дагы азыр калыстар жарысалат. Биз болсо албетте кийинки ушул кармаштар кайсыл салмак чембирдикте жүрөрүн да күтөбүз. 23 килограммга чейинки салмак чембирдик жана Кызыл Бурчтан чыккан Жакшылык Маликов. Демек алтын байге үчүн болгон кармаштар менен белдештерди баштайт экенбиз дагы. Эми мына ушул жерде бардык кармаштарында жеңишке жеткен балуандардын ийгиликтерин айтсак болот. Жакшылык Маликов Кызыл Бурчтан чыгат. Кочкорлук балуан ал эми анын каршылашы Исхак Мамасабиров. Ал Кочкор атадан келген балуан. Жана жаштарында айырмачылык чок экен. Экөө тең 2010-жылы жарык дүйнөгө келген балуандар. Азырынча көк бурчтан чыккан Исхак Мамасабиров 4 упайга болот, бирок андан көп узабай эле Исхак Жакшылык Маликов дагы 2 упай алганга жетиши алды. Кармаштар курч мүнөздө өтүп жаткандагы көрүнөбүз. Кочкорлук Жакшылык Маликов өзүнүн алгачкы кармашын Нарындык Нурсултан Акматбековго каршы өткөрүп, аны жеңип алган. Экинчи кармашында дагы бир нарындык балуан Ыйман Жумакадыровду жеңип алган болсо, жарым финалдын алкагында Геминден келген Элмир Максатовду жеңип финалга чыккан. Ал эми Кочкор атадан келген Исхак Мамасабиров ал өзүнүн алгачкы кармашын Миңгуштук Нурел Бекбоевго каршы өткөрөт. Экинчи жок, тагыраагы Амирбан Капарбековду алгач кармашында жеңип алат. Экинчи кармашында Нурел Бекбоевду жеңип алган болсо, үчүнчү кармашында ал Назар Батырбековду жеңет дагы мынтип финалга чыгат. Жана финалдык күрөштүн жүрүшүндө көк бурчтан чыккан Жакшылык Исхак Мамасабиров чындыгында азыр каршылашына караганда үстөмдүк тагылат. Жана өзүнө упайлардын көпчүлүгүн ошол көк бурчтан Кызыл Бурчтан чыккан Жакшылык Маликов өзү алып келип койду. Анын жыйынтыгында Исхак Мамасабиров жеңишке дагы жете алды. Ал чындыгында өзүнө упайлар кандай келгенин дагы менимче жакшы түшүнбөй калды болушу керек, бирок жеңишке жетиш менен чындыгында куттуктайбыз дагы. 25 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги
финалдык кармаш Эсен Жаныбеков кызыл бурчтан чыгат, ага каршы Ринат Солтоев. Көк бурчтан Эсен Жаныбеков Кочкордон 2009-жылы жарык дүйнөгө келген. Ал эми анын бет маңдайында турган балуан жергиликтүү кызарттык Ринат Солтоев 2008-жылкы өзүнүн алгачкы кармашында ушул Кочкорлук балуан тайлактык Султан Сейитказиевди жеңип алат. Экинчи кармашында Абдулла Рысбековду жеңип алган болсо, үчүнчү кармашында Жалал Абадтан келген Абдуллах Тешебаевди жеңип, дагы жарым финалдын алкагында кызарттык Өмүрзак Канатбек уулун жеңип финалга чыга алган. Ал эми анын ошол дагы бир каршылашы кызарттык балуан бул албетте Ринат Солтоев. Биринчи кармашында Жалал Абадтан келген Билал Кыялбековду жеңип алган. Экинчи кармашында Миңгуштук Мирлан Казыбаевди жеңип алган болсо, үчүнчү кармашында Рамис Жанбековду жеңип жарым финалдын алкагында ал Нурдөлөт Абылкаевди жеңди. Дагы мынтип финалда эки балуан тең өз кармаштарын өткөрөт. 2 упай кызыл бурчтан чыккан Эсен Жаныбековго бар жана Эсен Жаныбеков кийинки кадамдар аныкы кандай болорун дагы байкайбыз. Биринчи айлампанын жүрүшү жана көк бурчтан чыккан балуан дагы мынтип 4 упайга болду. Бали бирок көпкө созуп турбай мынтип каршылаштын үстүнө чыгандан ары өзүнүн упайларды алууга дагы Эсен Жаныбеков умтулду. Соңунда эсеп 4-4 балуандардын кармаштары кандай жыйынтыкталат азырынча белгисиз, бирок алгачкы айлампа 4-4 эсебинде мынтип жыйынтыкталып калганын дагы көрдүк. Дагы эми алар демдерин басып медициналык ошол жардамдарды кечкестермен кайдагы медициналык жардам дедим, ошол машыктыруучулардын көрсөтмөсүн алып алгандан кийин мыктылап кармаштарды өткөрүүгө дагы жарашат. Эсен Жаныбеков мына биздин назарыбыздагы Эсен Жаныбеков атаандашынан 1 жашка кичине жана бирок теңме тең ушул кемге алышпай атаандашы сыяктуу эле ушул упайларды алып күрөштү өзүнө ишенимдүү өткөрүп жаткандагы көрүүбүз. Жана 4-4 мындан ары балуандар кармаштардын жүрүшүндө дагы толугу менен 1,5 мүнөттө күрөшү. Ал ортодо Бали 4 упайлык таза Эсен Жаныбеков колдонгондон кийин каршылашын азыр жерден тургузбай басып жатууга дагы анын кудурети дарамети жетип турганын көрүүбүз. Эсен Жаныбеков эгерде азыр кармай ала турган болсо, соңуна чейин анда ал упайларды дагы мүнөт номурда жеңишке жетүүгө жөндөмдүү болорун жакшы билебиз. Эсен Жаныбеков жөн гана эмес, ошол чапчаң чеберлиги күч балуан экенин дагы көрдүбүз. Дагы 2 упай бар жана каршылашын коюп жиберген жок. Соңуна чейин ал эми мынтип кармайт, дагы далы менен жерге баскандан кийин мынтип жеңишке дагы жете алды. Караңыздарчы, балуандын жеңишке болгон умтулуусу жана жеңиштин ушул белгилегени дагы Эсен Жаныбековдуку өзгөчө экен. Куттуктайбыз жана жеңиши менен аны чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дагы биз кийинки ошол финалдык кармаштарга өтөбүз. 2 рет артка сальто ашкандан кийин Эсен Жаныбеков мыктылардын бири десек дагы туура болчудай. Демек кийинки финал 29 килограммга чейинки салмак чембирдикте жана кызыл бурчтан чыккан Нурсултан Жолдошбаев болсо, ага каршы көк ошол бурчтан чыккан Ислам Битайлипов. Ал Миңгуштук жергиликтүү балуан жана эми ошол көргөндөрдүн көпчүлүгү
жергиликтүү күйөрмандардын көпчүлүгү Ислам Абиталиповго күйөрмандык кылган болсо, Нурсултан Жолдошбековго эми анын жеңишке болгон каалоолору дагы жардам берүүсү зарыл. Кантсе дагы байкайбыз, азырынча балбандардын экөө тең чапчаңдык менен күрөштү өткөрүүгө умтулат жана Ислам Абиталиповдун мындай ар бир жасап турган ийгиликтүү жүрүштөрүнө сүрөнгө алган, элдин сүрөөнү деми менен өзүнүн ошол упайын ала турган жерде каршылашында Нурсултан Жолдошбаевга 2 упай алдырып койду жана Нурсултан Жолдошбаев андан ары каршылашындагы мынтип кыса муунтуп туруп өз активдүүлүгүн, өз мыктылыгын көрсөтүүгө толугу менен бара жатат болот. Жергиликтүү күйөрмандардын дем күчү, сүрөөнү күч жана Нурсултан Жолдошбаев азыр менимче кармаган жеринен кое бербейт. Калсын ишкырыгы жаңыргандан кийин туруп кетеби же тургузбайбы каршылашында байкайбыз жана мынтип калсын ишкырыгы жаңыргандан кийин албетте өз мөөнөтүнө мурда Нурсултан Жолдошбаев жетишет. Жолдошбаевди биз чын жүрөктөн жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми Ислам Абиталиповду биз азырынча сабырлык кылып дагы талыкпаган мээнет эмгек кылууга үндөйбүз. Мелдеш кантсе дагы мынтип соңуна чыгып калды. Азыр машыктыруучулардын ушул калыстар менен эми талашуусунун эч кандай кажети жок экенин дагы айтып өтсөк болбос. Жана эми чындыгында жеңилгенди жер көтөрөт дейт. Бул жерден Ислам Абиталипов үчүн чоң сабак болот. А кийинки мелдештерде албетте ушул кадачылыктарга дагы жол бербейт деп ишенип өткүбүз келет. Балким азыр ошол талашып жатып тактыкты дагы жаратабыз деп машыктыруучулар умтулуп жаткандыр. Бирок кантсе дагы мелдеш эми жеңүүчүнүн дагы колун көтөрүп койду. Азыр Нурсултан Жолдошбаев менен Ислам Абиталиповдун өкүлдөрүнө калыстардын чечими чыккандан кийин аны өзгөртүүгө менимче калыстар барбашы керек. Эгер деле чечимдер өзгөркөдө турган болсо анда чындыгында жакшы эмес дагы болуп каларын билебиз. Эки ушул балбандын жаш курактары бирдей болчу. 29 бул салмак чеңбирикте 29 балбан бар болчу жана 29 балбандын ичинен ушул финалдык беттеште ошондо 5 беттеш өткөрүлдү. Дагы Нурсултан Жолдошбаев алтын байгени жеңип отурат. Ислам Абиталипов ал дагы 5 кармаш өткөрдү. Жыйынтыгында экинчи орун дагы анчейин жаман эмес орун жана балбандар болушунча ушул таза карагыла таза сабыр кылышы керек. Чындыгында бул жерде эми жеңиш таза болду. Нурсултан Жолдошбаевдыкы аны чырдап агам ошол туура эмес чечим чыгардым дегендин өзү дагы туура эмес деп айтып өтсөк болчудай. Канча дагы биз бардыгын сабырдуулукка жана ушул акыл калчап ошол чечимдерди чыгарууга эч кандай провокация калтырбай сабырдуулук менен мелдешти дагы өткөрүүгө чакырып өтмөкчүбүз. Чындыгында бул жерде калыстар тобу менен уюштуруучулар менен талашуунун кереги жок. Алар мелдешти ушул татыктуу түрдө өткөрүп берүүгө дагы умтулушат. Эсиңиздерге дагы бир салып өтөбүз. Бул Орозбек Орозалиевдин жаркын элесине арналган эркин күрөш боюнча өспүрүмдөр арасындагы эл аралык мелдеш Жумгал районунун Миңгош айылында
өтүп жатат. Орозбек Орозалиев ким болгону көргөн болсоңуздар, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги, Кыргыз СССРнин спорт чебери, эркин күрөш боюнча союздук маанидеги калыс болгонун дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Ал эми бул жерде ушул Нурсултан Жолдошбаев таза жеңишке жеткен, аны буга чейин дагы жар салган жана мынтип такташып жыйынтыгында жеңишке жеткенин дагы көрсөтө алды. Айтор спортчуну биз жеңиш менен куттуктайбыз дагы кийинки ошол салмактагы мелдештерди күтөбүз. 35 килограммга чейинки салмак чемпиондук жана Кызыл бурчтан чыккан Арзымат Жумабеков болгон болсо, анын ошол бет маңдайында турган бул Азим Абдыкалыков. Эки тең ошол бир жактын өкүлдөрү. Артан эки буга чейин бири-бири менен да кармаштарды өткөрүп жүргөнүн дагы жакшы билебиз. Азим Арзымат Жумабеков 2007 жылы жарык дүйнөгө келсе, Азим Абдыкалыков 2008 жылкы, бирок ошол туулган күндөрү айлары берилген эмес, андыктан ошол ортодогу айырмачылык бир жыл болгон менен анын ичинде ошол саналуу гана айлар дагы болуп калышы толук ыктымал. Албетте бир упайга ээ болгон Арзымат Жумабеков жана андан эми кайра упайларды өзүнүн да пайдасы үчүн күрөштө өткөрүүгө даяр турганын Азим жок. Азыр Азим Абдыкалыков тип упайларга ээ болду жана мен жаңылбасам анын жалпы упайларынын саны 5ке жетип барды. 7ге жеткен экен. Демек Азим Абдыкалыков зор упайлар жагынан ишенимдүү түрдө алдыга чыгат. Анын бутуна чепкенедей кирип барган каршылашы Арзымат Жумабеков дагы 2 упай тартырып жиберди жана мынтип эми гана бир упайга ээ болгонун Уралдыктагы балбандарды кармашты. Туруп улантууга алыстын ышкырыгы жаңгырат. Ал ортодо Азим Абдыкалыков. Эми болушунча мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетүүгө дагы ашыгат жана албетте ошол желкесинен ашыра чабууга дагы жакшы бир мүмкүнчүлүк бар болчу. Каршылашын чийимден чыгаргандан менимче бир упай берди дагы. Ал алгачкы айлампаны ушул 10 жана бир ушул 1-10 эсебинде жеңип алдыга чыкканын көрүүбүз. Кантса дагы экинчи айлампа бар, бирок ал жакта эми Арзымат Жумабековго эсепти теңөө. Алда канча кыйын болуп калдыбы? Эсеп 10-1 экен жана көк бурчтан чыккан балбан Азим Абдыкалыков упайлар жагынан алдыда 2 упайлык жүрүштү жасаган эмес деп чечим жасалат. Дагы балбандар азыр 2 тең бирдей абалда туруп калды. Бир колдорун буттарынын ортосуна кармап, андан ары бири-биринин талын жерге басууга дагы алар кадам таштап көрүшкөн. Жыйынтыгында эч кандай натыйжа чыккан жок жана каршылашынын бутуна кирип барган Азим Абдыкалыков деп 14-3 эсебинде алдыга чыгат. Дагы мелдешти өз убактысынан мурда жыйынтыктап кое алат. Ал эми Арзымат Жумабековго биз кийинки мелдештеринде ийгилик каалайбыз. Чындыгында ал жеңилүүсүн эр жигиттер сыяктуу ошол көзүнүн жашын төкпөй туруп гана кабыл алганын дагы көрүүбүз жана
Сардар Сабыржанов менен Акылбек Аманбеков кез келген Сардар Сабыржановго кармашты өткөрүп эле берип койгон эки спортчу тең ушул олимпиадалык резервдеги спорт мектебинин өкүлдөрү болчу. Алардын эми бири-бирине жеңишти берүүсү балким достуктан, балким машыктыруучулардын бирин көрсөтмөсүдүр. Аны дагы ким билсин. Айтор куттуктайбыз дагы биз кийинки балбандардын килемибизди чыгуусун күтөбүз. Мен жаңылсам 48 килограммга чейинки салмак чембирдик жана Аскар Жолдошбек уулу кызыл бурчтан ага каршы көк бурчтан чыккан. Азат Шаршеналиев, Аскар Жолдошбек уулу ушул Миңгуштагы олимпиадалык резервдеги мектептин тарбиялануучусу болсо, анын бет маңдайында турган Азат Шаршеналиев ушул Борбор калабыздагы спорт мектептин тарбиялануучусу жана 22 балбандын ичинен мынтип спортчулар финалга чыга алышкан. Азыр 2 упайга Аскар Жолдошбек уулу болду. Жаш курактары тең, эки спортчу тең 2004 жылы жарык дүйнөгө келген спортчулар. Жана анын ушул Аскар Жолдошбек уулунун алгачкы кармаштык тууралуу айта турган болсок, ал Жумгалдык Мырза Нурбек уулун жеңип алган. Экинчи кармашында ал Кочкор Атадан келген Адет Акылбековду жеңсе, жарым финалдык кармашта Эрбол Жанышбековду жеңип мынтип финалга чыга алган. Ал эми мынтип өзүнүн күрөшүн эми гана табайын деп жаткан Азат Шаршеналиев. Азат Шаршеналиев өзүнүн ушул алгачкы кармашында Жалалабадтык Дурусбек Төлөнөвдү жеңип алган жана 4 упайлык ыкма Азат Шаршеналиевден орундалат. Эсеп 6-6. Экинчи кармашында ал Кочкордон келген Эрназ Турганбек уулун жеңип алса, үчүнчү кармашында ошол нарындан чыккан Кайрат Абдыжалиевди жеңип финалга келген. Айтор финалга чейин балбандар ушул 4 кармаш өткөрсө, мынтип финалдагы кармаш менен 5тен болот. Эсептер биринчи айлампанын соңунда 6-6 жана биз эми экинчи айлампанда көрөбүзбү. Бай жок деп дагы жок деген чечимге келди. Билбейм, азыр кайталоону карап көрүш керек. Жана азыр албетте бул жерде эми видео кайталоону дагы карап көрөсү, анда бир аз спортчуларга адилет чечим чыгарып берүү жагынан бир аз жаза баскан дагы. Булар ыктымал эч кандай упай берилбейт, таза эмес чапкан деп дагы көрсөтмөнүн башкы калыс берди. Кантсе дагы калыстар бардык жок берген экен. Демек азыр Аскар Жолдошбек уулу эсеп жагынан алды да, ал 10 упай алды. Ал эми Азат Шаршеналиев 6 упай менен жана экинчи айлампанын жүрүшүндө байкап көрөбүз. Чынында чейин ушул каршылаштын таза чапкандай элестетип калтырган эле жана ал талашсыз ушул таза болгондо көрө алдык. Жана андан ары 2 упай бар Азат Шаршеналиевге жана Азат Шаршеналиев дагы 2 упайды алган экен. Эми мындан ары Азат Шаршеналиевден эсепти дагы бир ирет теңеп кеткенин
көрүүбүз балбандарды кармашты. Тур улантууга чакырат Аскар Жолдошбек уулу 1-2 рет алдыга чыгып кеткен, бирок соңунда андан кем болбой Азат Шаршеналиев артынан кууп келе жаткандагы көрүүбүз. Жалпы жондан 22 балбан бар экен, дагы бир рет эсиңиздерге салып өтөлү. 48 кг чейинки салмак чемпиондукта жана алардын экөөсү мүтөмү финалдык кармашта 10 деген упайларды алып тең бара жатышат. Болгону 1 мүнөттөн ошол 2-3 секундда гана башкача убакыт бар. Дагы Бермандардын сүрөөнү Аскар Жолдошбек уулуна кандай жардам берерин дагы байкайбыз. Жок, кармашты тур уланткыла деген дагы чечимге баш кыйгалыс келет. Убакыт азырынча бар. 2 упайды Аскар Жолдошбек уулу алган жана Аскар Жолдошбек уулу 2 упай алгандан кийин мынтип 2ден упайды катар менен алган балбандар толугу менен өз мыктылыгын дагы көрсөтүшөт. 13 эсеп 13-кө 14 болуш керек. Кызыл бурчтан чыккан Аскар Жолдошбек уулу 13 упай, ал эми көк бурчтан чыккан Азат Шаршеналиевке жок, аныкы 12 ойдон экен. Демек 12-13 жана жарым мүнөттөй убакыт бар экенин дагы көрүүбүз. Убакыттар аз калат дагы. Чындыгында Аскар Жолдошбек уулу жок эле дегенде ушул эсепте кармап коюуга дагы тырышуусу зарыл. Каршылаштын артына өттү. Дагы 2 упайга ээ болгон Азат Шаршеналиев 14-13 эсебинде эми бул ирет алдыга чыгалды. Алгачкы ирет. Демек калган 8 секундданын ичинде балбан менимче коргонууга дагы өтүп коюшу ыктымал. Жок, кантсе дагы буту чийимден чыгып бара жаткан жерден каршылашны таза өтүп чапты. Дагы эсеп 13-кө 18. Азыр пикир келишпестер финалдык кармашта чындыгында көп болот. Анткени буга чейинки спортчулардын жасаган кадамдары дагы өзгөчө болгон жана мындай чечимдерге оңой олтон менен эми кошула койбуз. Машыктыруучулар канча дагы байкайбыз, упай берилбейт дейт. 14-13 жана буту чийимден чыгып кеткенден кийин чапты деген чечимдерге дагы келүүдө. Канча дагы 3 секундда убакыт калган жана биз ушул байкап көрөбүз. Канча дагы элдерди машыктыруучулардын бардыгын сабырдуулукка чакырабыз дагы. Ушул калган 3 секундалык күрөштү улантып көрөбүз дейли. 1 упай берүү дагы жок. Канча дагы көк бурчтан чыккан балбанга 4 упай берген. Дагы натыйжада 18-13 эсебинде Азат Шаршеналиев алдыга чыга алды. Азыр эми жана 18-13 эсебинде канча дагы Азат Шаршеналиев алдыга чыкканда көрө алдык дагы. Монту убакыт соңуна чыгат дагы. 48 кг чейинки салмак чемпиондукте жеңүүчү атыккан Азат Шаршеналиевди биз жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дагы кийинки ошол финалдык кармашка дагы барабыз. 55 кг чейинки салмак чен бирдиктеги кармаштар албетте кызыл бурчтан чыга турган бул Темирлан Баешев
экен. Ал эми көк бурчтан чыккан бул Иса Аскаров кеминден келген балбандардын ортосундагы мелдеш Темирлан Байышев олимпиадалык резервдеги спорт мектебинин тарбиялануучусу 2004-жылы жарык дүйнөгө келген. Ал эми Иса Аскаров 2005-жылы ошол жарык дүйнөгө келген. Темирлан Байышев өзүнүн алгачкы кармашында Азат Шаршембек уулун жеңет, экинчи кармашында Миңуштан чыккан Абдусалам Мирбек уулун жеңип алган. Үчүнчү кармашында ал Бекболот Алмазбек уулун жеңип финалга чыккан болсо, анын каршылашы 2 упайга ээ болгон, 4 упайды алдырып койгон Иса Аскаров өзүнүн алгачкы кармашында Элдар Нурбековду, экинчи кармашында Эрбол Уланбек уулун жеңсе, үчүнчү кармашында Даниэль Бейшенбековду жеңип финалга дагы чыга алган. Жана тип балбандар барган сайын биринен бири мыкты болууга дагы умтулат. Эсеп болсо 7-2 азар ушул көк бурчтан чыккан Иса Аскаров айтор кармаштын башын мыкты баштаган, бирок анын жүрүшүндө Мутемби атаандашын дагы алдына салып койду. 55 килограммга чейинки салмак чембирдикте 16 балбандын ичинен финалдык кармашты дагы өткөрүп жатканын көрөбүз. 2 упай бар, эсеп 7-4 жана Иса Аскаров дагы оңой олтоң менен багынбай соңуна чейин кармашынды өткөрүүгө даяр экенин байкодубуз. Темирлан Байышев 9-4 эсеп жана Темирлан Байышевди Иса Аскаров толугу менен байлап алат жана калыстын ышкырыгы жаңыргандан кийин биз балбандардын туруп күрөштү өткөрүүнү дагы байкап көрөбүз. Ошол 55 килограммга чейинки салмак чембирдикте бардыгы ошол биздин өлкөнүн балбандары дагы 9-4 эсебинде алгачкы айлампа жыйынтыкталат. Темирлан Байышев упайлар жагынан дагы ал алдыга чыга алган. Жана финалдык кармаштын экинчи айлампасы кызыл бурчтан Темирлан Байышев экен. Эсиңиздерге салабыз, ал эми көк бурчтан чыккан ал Иса Аскаров. Иса Аскаров дагы ушул балбан билек жаш күчтүү ошол мээнеткеч спортчулардан экени талашсызданып эткени, анын ар бирин ошол жасаган кадамдары жеңиш үчүн болгон, бирок каршылашы ошол бир аз тажрыйбалуудай да көрүнөт. Жаш жагынан дагы Темирлан Байышев атаандашына караганда 1 жаш улуу жана ал каршылашын тупутуна киргизип алгандан кийин 4 упайга ээ болгон Иса Аскаров эсептерди кыскартат. 8-11 жана ушул жерден Иса Аскаров кандай упайларды алып кетерин байкайбыз. Каршылаштын далына жыгытууга умтулган, бирок анын соңунан чыккан жок жана эсеп эми 9-11 барган сайын жакындап барат жана Темирлан Байышев каршылашына алда алдыган ушул упайлар жанынан сурулуп чыккан болчу Мутемби. Алардын айырмачылыгы 2 гана упайга жетип олтурат. Андыктан болушунча ушул чамдоолору убакытты өз пайдасына чечүүгө дагы умтулуулары зарыл. Каршылашынын артына өтүп алган Темирлан Байышев 13 упайга болду, 2 упайга
жана мындан ары эми дагы 2 упайга ээ болот, дагы 15-9 эсебинде. Ал алдыга чыккандан кийин мынтип каршылашын тийиштүү убакыттын ичинде кыймылсыз байлап коюуда дагы жеңишке жетет. Жана биз ушул 55 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги дагы жеңүүчүлөрдү аныктай алдык. Куттуктайбыз бардык жеңүүчүлөрдү. Эсиңиздерге салып өтөбүз. Бул ушул Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Миңгош айылында ушул машыктыруучу Орозбек Орозалиевдин элесине арналган эркин күрөш боюнча өспүрүмдөрдүн арасындагы эл аралык мелдеш. Бул биринчиликтен ушул Казакстандан, биздин өлкөбүздүн бардык аймактарынан келген балуандар дагы ушул күрөшкө чыккан. Жана эң ушул жаш балуандар азыр өз байгелерин алат. Биринчи орунду ээлеген Исхак Мамасабиров бул 23 килограммга чейинки салмак чембирдикте, экинчи орунду ээлеген Жакшылык Маликов, үчүнчү орунду Элмир Максатов ээледи кеминдик. Ал эми үчүнчү орунду Нурөл Бекбоев Миңгуштан келген ушул спортчулар ээлеген. Албетте биринчи орунду чумулган кармашта Исхак Мамасабиров менен Жакшылык Маликовдун кармашы дагы өзгөчө болду. Ал жакта Жакшылык Маликов өзү айланып атып каршылашына упайларды кандайдан алдырып койгон дагы менимче ушул байкабай калды болуш керек. Бул ушул Орозбек Орозалиев ким деп турган болсоңуздар, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги, Кыргыз СССРинин спорт чебери, эркин күрөш боюнча союздук маанидеги калыс болгон. Жана албетте мындай инсандардын элесине арналган эл аралык мелдештер биздин ушул өтүп кеткен спорт чеберлерин, калыстарды, машыктыруучуларды эскерип аларды көпкө чейин унутпай жүрүүгө салынгычтуу. Ал эми балуандар үчүн алдыны көздөй өсүү үчүн бир кадам таштоого, же болбосо алардын келечегинде дагы чоң ошол түрткү өрө турган мелдештер биздин өлкөбүздө көп болсо дейбиз. Ал эми экинчи ошол 25 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги спортчуларды сыйлоо. Биринчи орунду Эсен Жаныбеков Кочкорлук, экинчи орунду Ринат Солтоев Кызарттык. Ал эми үчүнчү орунду Өмүрзак Канатбек уулу Кызарттан жана Кочкорлук Рамис Жаныбековдор ээлешет. Алар өз сыйлыктарын дагы мынтип алып өз сыйлыктарына ээ болуп турган кезеңдери. Демек биз ушул кийинки жеңүүчүлөргө токтоло турган болсок, анда 29 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги спортчулардын арасынан биринчи орунду Нурсултан Жолдошбаев, Панфиловдон барган Нурсултан Жолдошбаев, экинчи орунду Ислам Абиталипов Миңгуштук, үчүнчү орунду Булат Урматбек уулу Нарындан жана Байзактык Айбек Турсунбек уулу ээлешти. Ал эми кийинки ушул жеңүүчүлөр бул 35 килограммга чейинки салмак чембирдикте Азим Абдыкалыков, Арзамат Жумабеков, Арлен Абулов жана Өмүрбек Асан уулу ушул 35 килограммга чейинки салмак чембирдиктин жеңүүчүлөрү атыга алышты. 41 килограммга чейинки салмак чембирдиктеги жеңүүчүлөрдү эсиңиздерге салып өтөбүз. Сардар Сабыржанов 2004-жылы жана Акылбек Аманбековдор булар ушул чыкты дагы өздөрүнүн достук мамилелерин билдирип, ал жактан күрөшпөй туруп Сардар Сабыржановго Акылбек Аманбеков ошол жолбош терисин жамынган баатыр сыяктуу кармашпай турду байгесин дагы берип койгон. Ал эми үчүнчү орунду Сулайман Абдыраимов жеңген болсо, Жамал Садыков дагы үчүнчү ушул орунду ээлегенин эсиңиздерге салып өтөлү. 48 килограммга чейинки салмак чембирдикте баш байгени Азат Шаршеналиев ээледи. Экинчи орунду Аскар Жолдошбек уулу жеңди. Бул эки балуан ортосунда кармаштагы өтө бир курч мүнөздө өткөнүнөн өзүңүздөр назар салып болдуңуздар. Ал эми үчүнчү орунду Эрбол Жанышбеков менен Кайрат Абдыжалиевдер ээлешти. Ал эми ушул 55 килограммга чейинки салмак чембирдикте жеңишке жеткен ким деп турган болсоңуздар, албетте Темирлан Байышев, Иса Аскаров экинчи орунду ээледи. Үчүнчү орунду Азат Шаршенбек уулу менен Элдар Нурбековдор ээлешти дагы. Бул ушул
мелдештин жүрүшүндө өзлөрүнүн мыктылыгын дагы көрсөтөт. Биз болсо бардык ошол мелдешке катышкан спортчуларга чын жүрөктөн ийгиликтерди көп жеңиштерди каалайбыз. Өлкөбүздүн бардык ошол облустарынан, райондорунан, шаарларынан, керек болсо ушул коңшу Казакстандан дагы келип байгелүү орундарга жетүүгө көп кадамдарын таштаган. Бирок биздин балбандар бул иреталарга караганда чапчаңыраак болду, дагы жеңишти колдорунан чыгарбай өздөрүнүн мыктылыгын көрсөттү. Биз болсо ушул бул мелдештин уюштуруучу тобунда эсиңиздерге салып өтөбүз. Бул жактын ушул жалпы байге фонду 500 000 сомду түзүп, спортчуларга ар кандай ушул колдоолорду дагы көрсөткөн. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. НТ Спорт телеканалы менен кала бериңиздер. Кайрадан амандашканга чейин бар болуңуздар, спортту сүйүңүздөр жана спорт менен машыгыңыздар. Kançıda